Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан тышкы саясатында көп векторлуу багытты карманган мамлекет катары дүйнөдөгү көп өлкөлөр менен ар тармактуу мамиле түзүп келет. Эгемендик жылдар аралыгында СССР доорунда кадрдык дипломат катары билим жана тажрыйба алган адистердин аягы суюлуп, азыр адистердин көбүн Тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатиялык академия даярдап жатат. Алардын атуулдук жана кесиптик даярдыгынын начардыгынанбы же мамлекеттик иш менен ишкерликти айырмалай албай калышканынанбы айтор кийинки кезде чет өлкөлөрдө иштеген айрым кызматкерлердин жүрүм туруму өлкө беделине күбө түшүрүүдө. Анын себеби эмнеде? Дипломаттар кесиптик деңгээли менен тажрыйбасына жараша дайындалабы же өң тааныштык биринчи орунда турабы? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуз мына ушул маселеге сереп салат. Талкууну Бишкектеги студияда Бүбүкан Тосалиева жүргүзөт. Бүбүкан, саламатсызбы? Сөз сизде. Саламатсызбы? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жогоруда айтылгандай, бүгүн биз дипломаттардын кесиптик деңгээлин менен тажрыйбасын салмактайлы деп турабыз. Бул талкууга Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов, Тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушчубеков жана жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты, эл аралык иштер боюнча комитеттин мүчөсү Абдывахап Нурбаев чакырылды. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угарман, сизде бир суроолор болсо, ушул 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Нурлан мырза сизге. Кыргызстандын Түркмөнстандагы элчилигинин кызматкери Манас Осмонов контрабандалык иш менен алектенгени үчүн иштен кетти. Буга чейин дипломатиялык кызматы менен ишкерликти айкалыштырды деген дооматтар менен Кыргызстандын Улуу Британиядагы, Беларустагы, Россиядагы жана башка өлкөлөрдөгү элчиликтердин кызматкерлеринин даректерине дооматтар айтылган. Мындай көрүнүштөргө өлкө ичинде баа берилбейм да, бара-бара унутулуп кетсе дагы, бул мамлекеттин эл аралык деңгээлде беделине доо кетирчү иш да бул. Чет өлкөлөрдөгү элчиликтерге кызматкерлер кандай критерий менен дайындалат? Алардын кесиптик даярдыгы, жарандык жоопкерчилиги салмактанабы? Саламатсыздарбы? Бул окуялар, алар болсо бара-бара унутулбайт. Өзгөчө акыркы убакта өзүңүздөр билгендей, биз информациянын маалыматтык доорунда жашап атабыз. Ар бир үйүндө компьютер болгондон кийин бул биз билген планшеттерден азыр гезитти эч ким деле албай койду окшойт. Азыр баары интернеттен эле карап маалыматты алып атышат, кабарларды окуп атат. Бул кабарлардын бериши, бул подачасы кандай болуп атат, ошол аябай маанилүү да. Ооба, акыркы окуяны баарыңыздар билесиз, баарыңыздарга маалым. Элчиликтин, Түркмөнстандагы элчиликтин бир административдүү кызматта иштеген бир кызматкер Фарап деген өткөрүү постунда кармалды. Бул окуя жалпыга маалымдоо каражаттардан да көрдүк, окудук. Бул окуя 17 апрелинде болду. 20 апрелде бул кызматкер жумуштан алынды. Анын иштен кеткени белгилүү. Ушул кесиптик даярдыгы кандай дайындалат мындай кызматкерлер? Эми бул баары мыйзам чегинде болот. Мыйзамга ылайык болот. Өзүңүздөр билгендей, мамлекеттик кызмат боюнча мыйзамыбыз бар. Өзүнчө бир дипломатиялык кызматтын боюнча мыйзамы бар. Ошол мыйзамга ылайык кызматкерлер жумушка алынат. Рахмат. Талант мырза, мен ушул маселе боюнча программага даярданып жатып, экс-спикер, экс-элчи Медеткан Шеримкуловго телефон чалсам, Тышкы иштер министрлигинин кадр саясаты боюнча оюн билейин дедим да, кадр саясаты деген барбы, ал жөнүндө деген түшүнүк барбы деп кайра мага суроо берип, талкуулуу улантуунун зарылдыгы жок деп билдирди да. Сиз анын оюна кошуласызбы? Тышкы иштер министрлигинин кадр саясаты кандай жүргүзүлүп жатат деген ойдосуз? Эми такыр жок деп айтыштан мен алысмын. Бирок жанагыдай окуя болуп аткандан кийин демек жетишсиз деген кандай бир ойго келишибиз керек.
Себеби чын деле мен деле мына келер студияга келердин астында жанагы интернеттен окуп калдым. Тиги Түркменияда болгон окуяга жараша. Жерде баягы маалымат жүрөт. Мен түшүнүгүмдө ошол эле Түркмен өлкөсүнүн тышкы иштер министрлиги бир жарнама берген окшойт. Жерде айтылган сөздөр өтө оор биздин журтчулугубуз үчүн, элибиз үчүн, өлкөбүз үчүн. Мындайынан баягы кыргызча айтканда белги алып жерге чапкандай эле болдук да. Будан кырдаал кандай бир окуяларда бир өлкөлөр менен кандай бир арабызда мамилебиз начар болуп турган кезде да мындай оор сөздөр айтылбайт да, чынын айтканда. Ошол өкүнүчтүү. Андан кийин мен ойлойт элем, жалпысынан ошол эле тышкы иштер министрлиги, башка тиешелүү мекемелер будан чоң кандай бир жыйынтык чыгарыш керек. Сабак алыш керек, Сөзсүз түрдө баягы кыргызда сөз бар эмес, канаттан сабак дегенде бул биринчи жолу болуп аткан нерсе эмес да. Кайсы бир мезгилден кийин бара эле кайталанып эле бир жерде болбосо башка жерде кандай бир ар кандай бир окуялар болуп атат. Анан эми дипломаттар деген бүттүк дүйнөдө бул ар бир элинин эң мыкты кызматкерлери болуп эсептелет. Бүттүк жаанында. Мындай айтканда күзгүсү. Булар эң тарбиялуу, маданияттуу, билими чоң, адеби бийик, имандуу кишилер болуш керек деп ошончо жогору ишеним берилет, ошончо жогору ага укуктар да берилет. Бирок ошол эле мезгилде, ошол эле Венский конвенцияга жараша ошол дипломаттарга ошончо укук берилген менен арда ачык түрдө жазылат. Өзүңөрдүн жумушуңарга түздөн түз байланыштуу башка жумуштарга эч кимдин барганга укугуңар жок, барсаңар ошого жооп бересиңер деген сөздөр бар. Ошого жараша биздин тышкы иштер министрлик өзүбүздүн кызматкерлерди жөнөтүп атканда ар бир кызматкерге кайсы деңгээлинде болбосун, административдик кызмат болобу, дипломатиялык кызмат болобу, ошондой мындайын айтканда сабагын, тарбиясын башына сиңдирип жөнөтүш керек. Менин көз карашымда. Рахмат. Абдыбаков мырза, Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринин ишмердигин, ал жерде иштеген кызматкерлердин аракеттерин финансылык жана башка аракеттерди иликтөө үчүн жогорку кеңеште атайын депутаттык комиссия түзүлбөдүбү? Сиз ошол комиссиянын мүчөсүсүз. Мындай комиссияны түзүүгө кандай олуттуу себептер негиз берди? Дипломаттардын этикасына жат кандай иштер ачыкка чыгып жатат? Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Биринчиден себеби акыркы убактагы ушу тышкы иштер министринин кызматкерлерин, элчиликтеги иштеген кызматкерлердин терс көрүнүштөрү системалык түрдө айланып атканына себеп болду да. Анткени тым эле маалымат каражаттарына чыга баштады. Кытайдын элчилигинде, Казакстан элчилигинде, Түркмөнстан элчилигинде, Орусиянын элчилигинде, анан бул агай айтып кеткендей, бул дипломаттар бул элдин жүзү да ошол сыртта. Мисалы үчүн башка мамлекеттерде биздин дипломаттардын жүрүш-турушун көрүп, биздин эл жөнүндө ошондой ой калышы мүмкүн да. Анан биз ошо атайын комитет, эл аралык мамилелер коргоон жана коопсуздук комитетти карап бул маселени комиссия түздүк, 4 фракциянын өкүлдөрү кирди. Анан биз азыр ошо баардыгын иликтеп, анан эң жаман нерсеси буларды ошондой терс көрүнүштөргө кабылган адамдарды иштен убактыча кетирип, кийин кайра алган деген маалыматтар келип атат да. Бул деген адам жазаланбайт дагы, кийин кайра эле ордуна келем деген нерсе адамдарда түшүнүк пайда болот да, ошол нерсеге бара берет да. Анан ошон үчүн эң биринчи бул жерде мен ойлойм кемчилик, бул жерде ошо адамдарды ишке алтканда тандоо критерийлерин жабыгы ачыкка чыгарыш керек, баардыгы ачык айкын болуш керек. Жарандык коом, башкалар баары текшере билиш керек. Кандай критерий менен тышкы иштер министри андай жумушка кабыл алынып атат. Коомчулук канча көбүрөөк көзөмөл кыла алса, ошончолук таза айкындуулук болот да. Анан биз азыр ошо комиссиянын бүгүн сүйлөштүк, анан биз бүгүн барып баштайлы дедик, 2 депутатыбыз келбей калды, бирок биз ал комиссиянын жыйынтыгы менен кээ бир мыйзамдарга дагы өзгөртүү киргизүүнү карап атабыз. Нурлан мырза, өткөндө Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева филармонияда, Кыргыз радиосунун 85 жылдыгында айтты да, азыр биздин Кыргызстанда билими, тажрыйбасы, жарандык туруму жагынан дагы мыкты көптөгөн дипломаттар бар, бирок алар ишсиз, аларга суроо болбой жатат деп айтты да. Министрлик колдо турган ушундай мүмкүнчүлүктөрдү, ошондой адистерди эмне үчүн пайдаланбай жатат? Ооба, андай сөз болду. Мен өзүм ошол жыйында болуп, ошол сөздөргө күбө болдум. Мен кошулам ошондой сөздөргө, бирок толугу менен эмес. Мурунку дипломаттардан, биздин ардагерлерин
көбүнчүсү дебейин, бирок бир бөлүгү иштеп атат. Бүгүн мисалы үчүн биз бир жыйын өткөргөнбүз. Ошол эле жыйында бир эки сизге фамилия берейин. Сарбагышева Дилде Бешен эжекебиз, Ирина Абдиевна деген иштеп атышат. Ооба, сөзсүз бул биздин тажрыйбалуу дипломатыбыз, колдонушубуз керек. Алардын бир бөлүгү дипломатиялык академияда иштеп атат. Бирок тилекке каршы МИДтин мүмкүнчүлүгү, анан доордун талабы боюнча азыр бар дипломаттардын, мурунку дипломаттардын баарыны ишке алынбай атат. Талант мырза, мен жакында бир чет өлкөдө элчи болгон адам менен сүйлөшүп калдым да, эмне үчүн бекер бош жүрөсүз деп сурасам, жогорку тажрыйбалуу экендигибизди далилдедик, бирок анын кереги жок экен депилдир да. Сиз дагы Тышкы иштер министрлигинде иштеген тажрыйбалуу адамсыз, эл аралык алака мамилени жакшы билесиз. Анан эмне үчүн кызматка чакырылбай жүрөсүз? Башкы себеби эмнеде деп ойлойсуз? Билбейм, мени чакырып бирөө айткан эмес, себеби буда деп. Анан эми биз баягы суранып жүргөн адамдар эмеспиз. Өзүбүздүн бар намысыбыз бар. Ошого таянып жапысынан элге тынччылык, аманчылык тилеп эле жүрөбүз. Бирок менин оюмча бул биздин баягы жогорку турган бийликтеги кызматкерлердин биринчи эле мезгилде президенттин администрациясынын саясаты. Мен түштүмдө ошол жерде бир Сапар Исаков деген жаш жигит иштеп жүрөт. Ошол баланын, ошол жигиттин саясаты. Себеби президент эми жанагыдай кызматы жүргөн дипломаттардын көбүн билбейт да. Ал кишинин эми баягы кызматы башка. Эми ошондойлорду айтып, ушундай проблемалар бар, ушул кишилерди иштетиш керек деген маселени койгон киши жок. Ошол эле мезгилде менин түшүнүгүмдө Нурлан мырза да айтып кетти, Тышкы иштер министрлигинин мүмкүнчүлүгү чектелген. Чынын айтыш керек, Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин мүмкүнчүлүгү башка өлкөлөргө караганда өтө чектелүү. Биз деле баягы иштеп кетпедикпи? Баштан өткөн нерсе. Биз иштеп деле жүргөн мезгилде көп маселелерди президент өзү чечип гана койчу. Же жанында жүргөн кеңешчилер гана чечип койчу. Министрлик менен кеңешсе кеңешет, кээ биринде кандай бир чечим парашют менен түшүрүлгөндөй эле бизге берилип калчу. Чынында айтканда мындай болбош керек. Ар бир кадр саясатта, ошол эле дипломатиянын майданында Тышкы иштер министрликтин доору, орду эң жогору бийликте болуш керек. Ал өзүнүн инициатива менен чыгыш керек. Ошол министрлик кандидатураларды бериш керек, далилдеш керек, коргош керек жана ошол өздөрү чыгарган инициативаны аягына чейин жеткизген мүмкүнчүлүктөр болуш керек. Чынында айтканда биздин министрибиз бирде элчини жумушунан ала албайт. Бул түшүнүксүз нерсе. Мисалы, коргоо министри кантип эле бир дивизиянын командирин жумуштан ала албайт деген нерсе эмне деген нерсе? Ана ала албайт. Муну ачык эле айтып коюш керек. Ал барып туруп президентке барып далилдеп анан гана алтыр болсо мүмкүн эмес. Башка өлкөлөрдө эгерде бир кайсы бир элчи туура эмес жумуш кылып, өлкөнүн саясатын туура эмес колдонуп, туура эмес кандай бир кадамдар алса, Тышкы иштер министрлиги ошол эле күнү чечим чыгарып койгонго укугу бар. А юридикалык жагын баягы тияктан өткөзүш указ чыгарыш, ал уже экинчи маселе, баягы процедурный деп коебуз, аны кийин деле өткөзүлө берет. Абдывахап мырза, депутаттык комиссия жыйынтыгын чыгаргандан кийин кандай чечимдерди, кандай сунуштарды бересиздер өкмөткө? Ошо тажрыйбалуу дипломаттарды колдонуу боюнча сунуш болобу, же болбосо бул алардын элчиликте иштеп жаткан адамдардын жарандык жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча кандай аракеттерди көрөсүздөр, же мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип коюп эле ошону менен туруп каласыздарбы? Жок, биз азыр алдын ала сүйлөшкөн боюнча биринчи биз карап турган нерсебиз кандай критерий менен жумушка алып атат. Анткени азыр айтпадыбы агай, министр өзү да чече албайт кээ бир маселелерди депчи. Ким чечип атат, кандай критерийде эмнеси менен алып атасыңар? Ал билим деңгээли, интеллектуалдык деңгээли, маданий деңгээли ошо туура келеби, туура келбейби? Ушул маселени карайлы деп атабыз. Анткени баардык нерсе ошо кадрлардан башталып атат да, ар кандай жаман нерсе кирип. Экинчиден, анан ошол элчиликтердин иштери, ошо элчиликтерди биз өзү атайын баалоо критерийин киргизели деп атабыз. Ар бир элчилик, мисалы үчүн, бир жылда биз менен ошол мамлекеттин ортосунда канчалык деңгээлде экономикалык саясат жүргүзүп, канча инвестиция тартты, экономикалык акыбал канча
мына ушулар боюнча анан эгер керек болсо кээ бир мыйзамдарга дагы биз сунуштарды беребиз өзгөртүү кириш боюнчачы. Ошол эки нерсе кадрларды кандай критерий менен алынып атат, экинчиден анан ошол баягы алардын росту кандай деңгээлде алар көтөрүп атат, эмне ишинин негизинде кээ бир адамдар жоголуп атат, кадрлар тааныштыкпы же жердешпи же башка нерсеси. Анан сөзсүз ошол экономикалык байланыш биз менен ошол мамлекеттин ортосунда элчи баргандан кийин канчалык деңгээлде көтөрүлдү. Нурлан мырза, бул Кыргызстандын чет жерде жүргөн мигранттары чет өлкөлөрдөгү элчиликтердин, консулдуктардын кызматкерлерине нааразы болуп, алар өз милдетин аткарбай жатышат, эч кандай жардам бербей жатышат деп социалдык тармактарга аябай көп жазышат да. Ал жерде иштөө үчүн билиминен тышкары бир нече жылдык тажрыйба топтош керек, туурабы? Анан эмне үчүн нааразылыктар көп? Министрлик ошондой дооматтар, нааразылыктар боюнча кандай чараларды көрүп жатат? Ооба, туура айтасыз. Критерийлер болуш керек. Ал жерге жөнөтүлгөн бир кызматка дайындалган кызматкерлердин тажрыйбасы болуш керек. Өзгөчө биз Россия сыяктуу чет мамлекетте жүргөндө өзгөчө биз эмгекчил мигранттар менен иштегенге мындай бир шыгы болуш керек да негизи. Биз азыр мен айткандай маалымат доорунда жашап, азыр баары айкын болуп атат. Биздикилер иштеп атат, жакшы эле иштеп жүрүшөт. Бирок кээ бир кемчиликтер бар. Балким ошол кемчиликтер чыгып атат. Андан тышкары силер билесиңер өзүңөр мындай орустар айткандай бир человеческий фактор бар. Бирөөгө жакпайсың же бир өзүнүн бир кемчилиги болуп алып бир элчиликке же элчиликтин кызматкерине ошого шылтоо кылып бул жеңилирээк болот деп ойлойм. Бирок ооба андай маселелер бар, кемчиликтер бар, ошону оңдош керек. Талант мырза, бул дипломатиялык кызматка кадрларды дайындоодо жана ага чейин аларды даярдоонун эл аралык деңгээлдеги бир ченемдери, талаптары бар эмеспи? Кыргызстандын дипломатиялык академиясында ошондой кадрлар талаптарга ылайык даярдалып жатат деген ишенимдесизби? Эң мыкты кадрлар даярдала турган болсо, эмне үчүн жанагындай дипломаттын этикасына туура келбеген аракеттерге барып жаткан кызматкерлер пайда болуп жатат? Кандай дейсиз? Эми бул жанагыдай жумуштарга барганы бул баягы тарбия маселеси деп мен эсептейм да. Кээ биринде ошондой окуяларга абдан тажрыйбасы бар деле дипломаттар кээ биринде барып калган учурлар болуп атат. Мындай карасаң, тилди деле билет, жумушту деле билген жигиттер. Демек, тарбия жагынан кемчилик эткен. Анын сезиминде түшүнүк жок. Мен ошо кыргыз элинин ошол жерде өкүлү катары жүрөм. Мен бир жаман жумушка барсам, менин артыман кыргыз элинде ушундай экен деген сөз чыгат деген ойго келишпейт да кээ бирлери. Бул тарбия маселеси. Сөзсүз түрдө мындай жумуштарга өтө катуу чара бериш керек. Мына биздин депутат мырзабыз да айтып кетпедиби? Эгерде кайсы бир адам ушундай жоопкерчиликтүү кызматта жүргөндөн кийин жанагыдай бир адамга барса, ал башы менен жооп бериш керек. Мен мисалы бир эле мисал келтирип коеюн, өзүм башыман өткөн. Бул баягы биздин эгемендүү болгонубузга баягы жаңы жылдарда 95-96 жылы биздин эки жакшы дипломатыбыз Америкада, абдан жакшы дипломаттар. Иштеген да жакшы болгон аппаратта. Ошо жакшы иштеген үчүн жөнөткөнбүз да, баягы бирден биринчи дипломаттар катары Америкага барып. Баягы кызуу кезинде ишип алышкан окшойт. Автоунаас менен баягы аварияга түшүп келишим, дагы Кудай жалгап эч кимди түшкөн эмес, эч ким көргөн эмес. Өздөрү барып сүзүп алганда бир карагайды. Ошондо бизде коллегияда биз ошону ошол маселени караганбыз. Анда да баягы жакшы балдар эле эмне кылса кандай деген сөз болгон. Ошондо мен катуу айтып чыккан сөз, мен баягы совет тарбиясын көрүп калгам да. Мен айткам, эгерде биз буларды кандай бир чара көрбөсөк, анда булардан кийин келген жаш муундарды биз кантип тартипке чакырабыз? Эгерде жоопкерчилик болбосо, кийинки келген жаш муундар эмне деп анан айтышат бизге? Эгерде биз азыр жоопкерчиликке такпасак, кийин аларды ошону мисал катары көтөрөт. Эмне үчүн тилерге жоопкерчиликке таккан эмес, биздер болсо жоопкерчиликке апарып атасыңар деген сөз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө эми тышкы иштер министрлик бул эми мындан айтканда бала бакча эмес да. Кичинекей бала бирдеке кылып койсо башынан өп, чекесинен сылап сен жакшысың деп тарбиялап көчүрүнө уруп коюп кайта жөнөтө бере тургандай. Бу жердеги кызматкерлер уже
институт өткөн, ар жакта иштеген тажрыйбалуу кишилер демек өз жасаган жумушуна мойну менен жооп бериш керек. Эгерде аны түшүнбөгөн болсо, анда сөзсүз түрдө бир күнү болсо деле ошондой бир жумушка барып калышы ыктымал. Абдывахап мырза, жакында укук коргоочу бир нече уюмдар Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин кызматтан кетишин талап кылып, ошол имараттын жанына пикетке чыгышты да. Албетте, алар бир донорлордун же бир мамлекеттердин буйругун аткарып жатат дегенде пикирлер айтылды сөзсүз түрдө. Бирок мындай окуя Кыргызстандын эл аралык аброюна бир аз да болсо көлөкө түшүрүүчү окуя болбойбу? Өкмөттү түзгөн парламент буга кандай баа берет? Мен да ошону массалык маалымат каражаттан окудум. Буга биз комиссия түзгөндө ушуга да биз өзүнчө эки жакта угуп көрөлү деп атабыз. Чыны кандай болуп туруп, анан ошого карап чечим чыгарабыз го. Анткени Тышкы иштер министри баардык нерсени дипломатиялык жол менен мындай этияттап караш керек да. Кээ бир нерселерде кескин түрдө мындай этият болсо жакшы болмок да. Нурлан мырза, адатта бул эл арасында чет өлкөдөгү элчиликтерге же уюмдарга иштөөгө жөнөтүлүп жатканда бирөө дайындалганда эле сөзсүз түрдө мындай сөз чыгат да, Кыргызстанга дипломат элчи катары алып келе турган пайдасы эмес, өзү ошол элчи же болбосо башка уюмга барат жаткан адам ишкерлик кылып, анан кандай өзүнө пайда таба тургандыгы жөнүндө сөз болот да. Буга бул массалык маалымат каражаттарында миллионер дипломаттарды санаган маалыматтар балким негиз болуп жатабы, же дипломаттардын чын эле ишкерликке, шыктуулугу себеп болуп жатабы? Кандай дейсиз? Бул кичине кызык суроо болуп атат. Мисалы үчүн мен миллионер дипломаттарды билбейм, тааныбайм да. Чыккандар, мындай элчи катары чыккандар, чет мамлекетте чыккандар, алар баары иштеп, өзү сыноолордон өтүп, тажрыйбасы болгон биздин дипломаттарыбыз, кызматкерлерибиз. Азыркы убакытта сиздер байкасаңыз көп эме болуп атат. Өзүнчө бир атака болуп атат. Бир агентство, башка бир агентство бир фактыларды чогултуп мындай жазып атат. Бирок эч ким сураган жок. Тиги МИДтин бир өзүнүн бала бакчасы барбы, тиги бара турган поликлиникасы барбы, пансионаты барбы, социалдык жагында кандай. Биз азыр элдин кыйынчылыктарынын баары биз тегиз бөлүшүп атабыз. Ошону да айтышым керек ошол эфирден. Рахмат. Ошону да эл билсин. Урматтуу мырзалар, сиздерге бериле турган жалпы суроо, мына Кыргызстандын тышкы саясатын жүргүзө турган кадрларды даярдоо, тарбиялоо саясатын жакшыртуу үчүн эң ириде эмне кылуу керек? Талант мырза, сиз баштасаңыз. Жоопкерчиликти жоготуш керек. Кантип? Иш жүзүндө ар бир дипломаттын астында максат коюлат. Анын өзүнүн бир чектелген кызматы бар. Чектелген майданы бар иштеген. Ошо жумушту кандай аткарып атат? Өзүн дипломат негизи дүйнөлүк тажрыйба боюнча жакшы дипломатты тарбиялоо үчүн эң кем дегенде бир 10-15 жыл керек. 15 жыл, бул 5 жыл менен бүтпөйт. 15 жыл керек. Ошол мезгилде эгерде жаш келген дипломат өзү менен баягы алек болбой, аракет кылып, чет тилди кошумча үйрөнүп, бир тил билсе, эки тил билиш керек. Бизде мисалы дипломаттар анча көп эмес, эки тил билген. Чектелип эле саналат. Кээрлер баягы кагаз түрүндө жазып коет. Ачыгында сурап көрсөң канча да жакшы билбейт тилди. Азыркы дүйнөдө эки тил билиш деген бул бир нормага да өтүп баратат. Бир чет чыгыш тили, бир батыш тилин билип алган дегендей. Кыргызстандын турмушун жакшы билиш керек, элге эмне керек, өкмөтүбүзгө эмне керек, жалпы биздин проблемабыз эмнелер. Жаңы келген кээ бир дипломаттар бар, Кыргызстандын элин санын сурасаң билбейт. Эми Абдывахап мырза, сиз уласаңыз, сөз убактыбыз аз калды, кыска жооп берсеңиздер. Мен ойлойм, Кыргызстанда жетиштүү түрдө ошондой дипломаттар бар. Татыктуу билим деңгээли, маданий деңгээли бар, туура келген, патриоттук сезими бар, жүрөгүндө элге кызмат кылуу сезими бар. Алар туура тандап, туура жерге коюш керек. Эң негизги ушул. Нурлан мырза, сиздин жообуңуз? Мен кошулам барын айтылган сөздөргө. Да бир менин бир кыска бир кошумчам бар.
мурунку биздин агайыбыз Талант Чөбеш айткандай, мурунку режимдерде, президенттик режимдеринде менимче мындай парашют дайындоо көп болгон дипломатияда. Азыр байкасаңыз биздин карьералык өскөн жаш дипломаттар миттен чоңоюп азыр элчи болуп дайындалды, жөнөтүп атышат. Система иштейт. Кудай кааласа. Урматтуу угармандар, сиздер арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз дипломаттардын кесиптик деңгээлин талкууладык. Ага Тышкы иштер министринин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов, Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков, Жогорку Кеңешинин депутаты Абдыхафав Нурбаев катышты. Талкууну мен Бөйүккан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.